Hello everyone. Бүгінгі видеода prepositions of time уақыттың предлогторын үйренеміз. Предлогтор деген эмне? Предлогтор нерселердин, адамдардын, убакыттын, жердин жана багыттын ортосундагы байланыштарды көргөзгөн сөздөр. Англисче эрежесин карап өтөбүз. Prepositions are part of speech that show the relationship between words in a sentence state. Кыргызчага которулганда предлогтор сүйлөмдөгү сөздөрдүн ортосундагы байланышты көргөзгөн сөз түркүмү. Мындайча айтканда, предлогтор сөздөрдүн ортосундагы байланышты көргөзөт. Жана дагы предлогтор кыргызчага мүчө аркылуу которулуп калат. Мисалга, at предлогу кыргызчага да, де, дө деген мүчөлөр аркылуу которулат. Үйдө, мектепте, жумушта дегендей. Tü предлогу га, ге мүчөлөр аркылуу мектепке, жумушка. From предлогу дан, ден. Кыргызстандан, үйдөн, жумуштан дегендей. Бул видеодо prepositions of time убакыттын предлогторун үйрөнөбүз. Убакыттын предлогтору кыймыл аракеттин качан болуп тургандыгын көргөзөт. Же кыймыл аракеттин качан болуп өткөндүгүн көргөзөт. Бул видеодо убакыттын 3 предлогторун үйрөнөбүз. Алар in, on, at предлогтору. Эң башында in предлогу менен баштайбыз. In убакыттын предлогун биз узак убакыттар менен колдонобуз. Эң биринчи айлар менен, жылдын 12 айынын бардыгы менен in предлогун колдонобуз. Мисалга, in May, in July, in September, майда, июлда, сентябрда. In предлогун колдонуп туулган күнүңүз кайсы айда экендигин айта аласыз. Мисалга, my birthday is in May. Менин туулган күнүм май айында. Кийинки in предлогун биз жылдар менен колдонобуз. Себеп дегенде жылдардагы узак убакыт болгондугу үчүн in предлогу колдонулат. Мисалга, in 2004, in 2005, in 1995, 2005 жылы, 2004 жылы, 1995 жылы деп. Бул жерде болсо, кайсыл жылы туулганыңызды in предлог аркылуу айтсаңыз болот. Мисалга, I was born in 2005. Мен 2005 жылы туулгам. Кийинки кылымдардагы узак убакыт болгондугу үчүн кылымдарды айтып жатканыбызда дагы in предлогун колдонобуз. In the 21st century. 21-чи кылымда. Кийинки мезгилдер менен дагы in убакыттын предлогун колдонобуз. In winter, in summer, in autumn, in spring дегендей. Жазда, күздө, кышта. I love swimming in summer. Жайда сүзгөндү жакшы көрөм. Кийинки келечектеги кыска бир убакыт үчүн дагы in убакыттын предлогун колдонобуз. Мисалга, I will come back in 3 hours. Мен 3 сааттан кийин кайра келем. In 2 hours, 2 saatта, in 5 minutes, 5 мүнөттө дегендей. Жана дагы эртең менен, түштөн кийин, кечинде деген фразалар менен дайыма in убакыттын предлогу колдонулат. Мисалга, in the morning, эртең менен, in the afternoon, түштөн кийин, in the evening, кечинде. Мисалга, I don't eat breakfast in the morning. Мен эртең мененки тамакты жебейм. Сүйлөмгө ушинтип колдонсоңуздар болот. In предлогун жыйынтыктайбыз. In убакыттын предлогун биз айлар менен, жылдар менен, кылымдар менен, мезгилдер менен, келечектеги кыска убакыт менен колдонобуз дедик. Жалпылап айтканда, in убакыттын предлогун биз узак убакыттар менен колдонобуз. Кийинки убакыттын предлогу бул on.
On убакыттын предлогун биз инге караганда карак убакыт менен колдонобуз. Биринчи так күндөр менен колдонобуз. Жуманын 7 күнүнүн баарын ушул on убакыт предлогу менен колдонушубуз керек. On Monday, on Tuesday, on Friday. Düşönbüdө, ишембиде, жумада дегендей. Мисалга, I don't go to work on Sunday. Мен жекшемби күнү ишке барбайм. Кийинки так даталар менен on убакыттын предлогун колдонобуз. On January 1st, on March 8th, 1 январда, 8 мартта дегендей. On убакыттын предлогун колдонуп, туулган күнүңүз кайсы датада экендигин айта аласыз. My birthday is on May 10th. Менин туулган күнүм 10-майда. Кийинки эгер фразада day деген сөз болтурган болсо, анда сөзсүз түрдө on деген предлог менен колдонобуз. Мисалга, on Christmas Day, Рождестводо, on Independence Day, эгемендүүлүк күнүндө. On убакыттын предлогун жыйынтыктай кетели. On предлогун биз кыскараак убакыт менен колдонобуз дедик дагы. Так күндөр менен, так даталар менен жана дагы day деген сөз бар фразалар менен колдонобуз дедик. Кийинки убакыттын предлогу бул at. At убакыттын предлогун биз так убакыт, так сааттар менен колдонобуз. Мисалга, at 3 o'clock, at 5 a.m., at 6 p.m. Saat 3'te, saat 5'te, saat 6'da degендей. I wake up at 7 a.m. Мен saat 7'de ойгоном. Жана дагы тамак убакыттарында адатта at деген предлог менен колдонулат. Мисалга, at breakfast, эртеменки тамакта, at lunch, түшкү тамакта, at dinner, кечки тамакта. I will see you at lunch. Түшкү тамакта көрүшөбүз. Жана дагы at noon, at night, at midnight деген сөздөр дайыма at деген предлог менен келет. At noon, түштө, at night, түнкүсүн, at midnight, түн ортосунда. I couldn't sleep at night. Мен түнкүсүн уктай албадым. Бул үч сөз дайыма at предлогу менен колдонулат. Кийинки майрамдар менен биз at предлогун колдонобуз. At Easter, Пасхада, at Christmas, Рождестводо, at Nooruz, Nooruzda, at a party, кечеде, at a wedding, тойдо. Кийинки буга чейин айтып өткөндөй, күндүн так убакыттары менен at убакыттын предлогун колдонобуз. Мисалга, at sunset, күн батканда, at sunrise, күн чыкканда, at night, at noon, at midnight, at lunchtime, at breakfast. Күндүн так убакыттары менен at предлогун колдонобуз. Жана дагы дем алышта, дем алуу күнүндө деген сөз менен дагы at предлогун колдонобуз. At the weekend, дем алышта. Бирок on the weekend деп дагы айтсак болот. At the weekend Британ англисчесинде, ал эми on the weekend америкалык англисчеде дем алыш күнүндө деп которулуп калат. Мисалга, what are you doing at the weekend? Же болбосо, what are you doing on the weekend деп дагы сурасаңыздар болот. Дем алышта эмне кыласың? At убакыттын предлогун жыйынтыктап кетебиз. At убакыттын предлогун так убакыт үчүн, тамактануу учурлары үчүн, майрам учурлары үчүн,
жана дагы күндүн такыбагы үчүн колдонобуз. Ушуну менен видео аягына келип жеттик. Кийинки видеолордо предлогдордун башка түрлөрүн үйрөнөбүз. Өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталууну унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнчө goodbye.